Күн менен түң теңелген Ноорuz майрамы улустун улуу күнү деп аталат. Бул күнү улуттук тамак аштын түрү жасалып, улуттук оюндар уюштурулуп, элдин маанайы көтөрүлүп, шаан шөкөткө бөлөнүп келген. Тилекке каршы дүйнөнү каптаган илдеттин кесепетинен Кыргызстанга да коркунучтуу абал жаралууда. Мындан улам өкмөт токтом чыгарып, өлкө боюнча массалык иш-чараларды убактылуу өткөрүүгө тыюу салган. Бишкек шаарынын тургуну Алыбек Абдыбеков жубайы Элмира Осмоналиева да бул үй бүлөлүк улуу майрамды уул кыздары менен бирге өз үйүндө дасторконун жайып тосууда. Эми бүгүн шартка байланыштуу, бүгүнкү абалга байланыштуу үйдө жылга эле үйдө тособуз, көчөгө барып келчүбүз. Эми көчөгө чыкпай, азыр ситуация ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө не только Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө оор акыбалда болуп атат. Анан өзүбүздү өзүбүз карабасак, баягы бул дарттан чыгып кетиш үчүн үйдө эч ким менен көпчүлүк мамлекет айтып атат, өлкөбүздүн жетекчилери айтып атат, бириңер менен бириңер 10 кишиден ашык чогулбагыла деп. Ансандай ошо чакан үй бүлөбүз менен майрамды тосолу деп ушул жерде. Жер жарылып чөп чыккан, желин жарылып сүт чыккан Ноорuz майрамында апаларыбыз байыртадан эле арча түтөтүп, алас-алас арбаледен калас деп жакшы тилек кылып келишкен. Элмира айымда эзелтеден келе жаткан каада салтты бузбай таң эрте үйдүн ичин бир сыйра арча түтөтүп ысырыктап чыкты. Ар кандай вирустардан дайым сактасын, алас-алас арбаледен калас. Жаңы жылдагы дасторкон үстүн мандарин менен оливье салатысыз элестете албагандай эле Ноорузда сүмөлөк жасабай коюу мүмкүн эмес. Сүмөлөктүн жасалыш ыкмасын бардык эле айымдар биле бербесе керек. Бирок Элмира айым сүмөлөк жасоону өздөштүрүп алган. Ал бул ирет улуу тамакты үй бүлөгө жетишерлик кылып өлчөлүү гана жасаган. Сүмөлөк салтка ылайыктуу Ноорuz абында түнү бою бышырылат. Казанга чоң от жагып, казанды тынбай аралаштырып туруу керек. Ошол убакта каала тилектин баарын айтып, тилек тиленип туруш керек. Сүмөлөк кайнап отуруп, коюлуп, шоколад өңдүү түскө келгенде казанды үстүн жаап, Ноорузтун таң атканга чейин калтырып коюу керек. Анан кийин эртең менен казандын оозун ачып, баягы сүмөлөктү ооз сиерде кашык менен эмес, чыпалактын учу менен тилек тиленип ооз тийүү керек. Албек мырза 3 кыз, 1 уулдун атасы. Ал түзүлгөн кырдаалга байланыштуу балдарын сыртка чыкпай үйдүн ичинде болууга катуу тартип койгон. Анын жубайы бул майрамда дасторконун улуттук тамак аштын түрүнө толтуруп, үй жумуштары менен алектенип жатса, өзү короодо этин бышырып, шишкебек жасап, үй бүлөлүк майрамды жакшы өткөрүүнүн аракетин көрүүдө. Албек мырзанын айтымында жылда бул майрамды санаалаш достору жана бир туугандары менен бирге тосушчу. Бирок учурдагы кырдаал ага жол бербейт. Ал абалга баш ийип, түшүнүү менен кабыл алат. Балдар сыртка огородко чыгышат, кайра үйгө кирет. Бул шартка байланыштуу болот экен. Ар бир нерсени бул ардан баласы өзүбүздү жакшылап карабасак, өзүбүз мындай мыйзамга баш ийип дегендей ар бир нерсени туура мамиле алышыбыз керек. Эми бул дагы келген коронавирус деген бул дагы бир сыноо окшойт. Муну мына Кытайда эле үйдөн чыкпай атып өткөрүү ишти окшойт. Биз деле ушу үйдөн чыкпай, бири-бирибиз менен контакты болбой, жолукпай турсак бул деле өтүп кетет болуш керек. Сүмөлөктү чыпалак менен ооз тийди деп айтчу эле. Бүгүн ушу ситуацияга байланыштуу кашык менен ооз сапасы. Мындай кырдаалда санитардык эрежелерди сактоону, карантиндин талаптарын кынтыксыз аткарууну, ар кандай жолугушууларды мүмкүн болушунча кыскартууну Элмира айымда катуу карманууда. Ал ар бир адам өз ден соолугун жугуштуу оорулардан коргоп, медицина кызматкерлери койгон талаптарды толук аткарса гана илдетти толук алдын алган болот дейт. Бул күнү биз да үй бүлөбүз менен дасторкон жайып, дасторкон жегинде жакшы каалоо тилек, ой максаттарды айтып отурабыз. Бул күнү ушу колубуздан келишинче улуттук
кыргыздын тамак аштарын даярдап отурабыз. Alas, alas, Арбалиден талас. Улуу Нооруз майрамын чыгыш элдери майрамдап, бул күн жаз майрамы, жаңы жылдын башаты катары белгиленип келет. Эске салсак, быйылкы коронавирус илдетине байланыштуу көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да ар кандай массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида жумалыгы.